Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге Темная долина деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Каналыбыздын өнүгүшүнө колдоо көрсөтүп, болушунча таратып коюңуздар жана ошондой эле каналга катталып видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуздар, биз баштадык. Тасманын башында жертөлөдө бекинип отурган жаш жубайларды көрөбүз. Жогору тараптан аларды кимдир бирөөлөр издеп жатышат жана көп өтпөй эле алар жертөлөгө түшүп келишип, эркек адамдын эсин оодарып, жарадар кылып, экөөнү тең ал жактан алып кетишти. Бул окуядан кийин бир нече жылдар өтүп, узак жолду арбытып, ак карлуу асказоолуу аймакка жүктөрүн артынган атчан адам келе жатты. Ал тоолордун арасында жайгашкан бир кыштакка жакындаганда эле кароол өңдөнгөн эки атчан адам ага алыстан көз салышты. Айылга кирип келген атчан адамды элдин баары таңыркап эле тосуп алышты. Албетте анын маңдайында бул айылга бийлик жүргүзгөн Бреннердин 6 баласы турду. Анда бул жерге келген каарманыбыз өзүн жөн гана Грейдер деп тааныштырып, сүрөтчү экендигин айтты. Ал аттан түшүп Бреннердин балдарына бир түйүнчөк акча ыргытып, бул айылда бир кыш жашап кетүүгө уруксат сурап, жана жашай турган жер таап берүүнү суранды. Анда Бреннерлер бул адамдын бул жерге кандай максат менен келгенине көп деле маани бербей, эң башкысы акчасын алып эсептешкен соң анын бул жерде калуусуна макул болушту. Бреннерлер аны айылдын жогорку жагындагы жалгыз кызы менен жашаган жесир аялдын үйүнө алып барышты. Каарманыбыз ал аялдын кызы Люци менен таанышып, ал эми Бреннерлер кыздын апасына тийиштүү акчасын бергенден кийин ал жерден жөнөп кетишти. Люци эми алардын үйүндө жашай турган конокту башында анча деле жактыра бербеди. Каарманыбыз өз бөлмөсүнө буюмдарын жайгаштыргандан кийин түз эле сарайга кирип, ал жакка дагы бир буюмун жашырып жатканын көрөбүз. Ошентип каарманыбыздын ал жактагы жашоосу башталып, Люци жана анын апасына өзүнүн Америкадан келгендигин айтып, жана Америка жөнүндө айтып берди. Ал эми Люци Лукас аттуу бала менен сүйлөшүп жүргөндө бир топ болуп жакында үйлөнүү алдында турушат. Өзүңүздөр көрүп тургандай бул жер тоолуу аймак болгондуктан кыш түш элек болсо да муз тоңуп, бир топ эле суук экен. Каарманыбыз милдеттүү эмес болсо дагы кичипейилдүүлүк менен үй иштеринин баардыгына жардам берип жатты. Күндөрдүн биринде Люци айылга дүкөнгө бармакчы болгондо, каарманыбыз да аны менен барып келмекчи болду. Дүкөнгө барышып, Люци үйгө азык түлүгүн алып, ал эми каарманыбыз дагы бир нерселерди оңдоюн дегенби айтор кофе жана бир үкөк мык сурады. Ошол учурда ал жерге келип калган Бреннердин бир баласы дароо эле каарманыбызга ичимдик сунуштады. Каарманыбыз ал нерседен баш тартса, Бреннердин баласы дароо эле каарманыбызды уруп жиберип, бул жерде менин айтканым айткан, эгер мен ич десем ичишиң керек деп эле ичимдиктин баардыгын анын үстүнө куюп салды. Алар ал жерден кеткенден кийин Люци менен каарманыбыз дагы ал жерден үйлөрүнө кайтышып, Люци каарманыбызга сенин бул жерде жашашың аябай кыйын болот. Эгер кыш түшсө бул жактан кете албайсың, ошон үчүн эртерээк ойлонуп азыр эле кетип кал десе, каарманыбыз ага жооп катары эч нерсе айтпай эле үйлөрүнө кайтышты. Ошентип каарманыбыз табияттын кооздугуна суктанып, өзүнүн сүрөтчүлүк иши менен алектенип жүрдү. Бирок каарманыбыздын ичинде эч ким билбеген сыр бардай болуп, билинбегени менен ичинен бир нерселерди байкап изилдеп жүргөн сыяктуу. Люцинин да үйлөнүү үлпөтү жакындап, ал каарманыбыздан Лукас экөөнү бирге сүрөткө тартууну суранды. Көп өтпөй аларды сүрөткө тартып берип, ошол учурда алгачкы кар дагы жаай баштады. Алгачкы кардын жаашы менен айылдагы баардык эркектер карагайларды жыгып, аларды ташып келүү менен алектенишет экен. Бул ишке бүтүндөй баардыгы, керек болсо Бреннердин балдары дагы аттанышчу. Алар жогорудагы кыйылган дарактарды атайын жол менен төмөн жакка түшүрүшүп, андан соң ат чаналар менен ташып кетишчү. Күндөрдүн биринде ушундай иш болуп жатып эле аймакты катуу туман каптап, жогорудан түшүрүп жиберген карагай төмөн жакка түшпөй калат. Анда 6 бир туугандын бири такалып калган карагайды түшүрүү үчүн жогору жакка жөнөп, бир аздан соң эле анын ачуу кыйкырыгы чыгып, төмөн жакка түшкөн карагай менен кошо сүрүлүп түшүп жан бергенин көрөбүз. Ошентип Бреннерлер бир тууганынан айрылып, аны акыркы сапарга узатышты. Ал жерге элдер менен кошо Люци дагы келип, каарманыбыз дагы алысыраактан карап турганын көрөбүз. Дагы бир топ күндөр аралыгында бир туугандардын ичинен мергени ууга чыгып кетти. Ал жыл сайын эле мергенчилик кылып, өзү жалгыз эле тоо аралап кетип калчу. Ошондой күндөрдүн биринде мергенчи элик кубалап бара жатып, күтүлбөгөн жерден эки көзүнө тең бир нерсе сайылып калды. Ошол жерден эле көзү көрбөй барып, аскадан учуп кеткенин көрөбүз.
Мергенчи бир топ убакытка жоголгондуктан бир туугандары кабатырланып тоо тарапка издеп жөнөштү. Ошол учурда каарманыбыздагы буюмдарын жыйнаштырып бир тарапка жөнөгөнү жатканын байкайбыз. Люци анын артынан сарайга кирип каарманыбыздын мылтык көтөрүп жүргөнүн көрдү. Каарманыбыз Люциге алар мени издеп келишет деп айтып, мылтыгын асынып жөнөп кетти. Ал эми Бреннерлер тоо ташты кыдырып жүрүшүп, акыры бир тууганынын жансыз денесин табышты. Алар өлүктү айылга алып келишкенде атасы Бреннер баласынын көзүндөгү мыкты сууруп чыгып, баласы өз ажалынан эмес киши колдуу болуп өлгөнүн түшүнүп калды. Анан да кичинекей айылдан анын ким экендигин тез эле аныктап алышты окшойт. Түз эле Люцидин үйүнө барышып, каарманыбыздын жок экендигин билишип, ар тарапты тоо ташты издей башташты. Бирок ал түнү кар жаагандыктан каарманыбыз изин жашырып кетип таба албай калышты. Ал эми каарманыбыз эртеси таңгамаал баягы мергенчинин кичинекей үйүндө отурду. Ушул күнү Люци менен Лукастын үйлөнө турган күнү келип, алар үй бүлөлөрү менен чиркөөгө жөнөштү. Чиркөөгө барган Люци менен Лукастын бир туугандары чиркөөчүгө өздөрүнүн ырым-жырымдарын кылдырышып, андан соң ал жактан чыгып айыл тарапка жөнөштү. Алар кетери менен ошону эле күтүп турган каарманыбыз мылтыгын кармап чиркөөнү көздөй жөнөдү. Эч нерсени түшүнбөй турган чиркөөчүгө өз апасынын сүрөтүн көргөзгөндө, чиркөөчүнүн көзүнө баардыгы элестеп, каарманыбыздын ким экендигин түшүнүп калды. Көрсө тасманын башында көрсөтүлгөн жер төлөдө жашынган жаш жубайлар биздин каарманыбыздын ата-энеси болуп чыкты. Бул айылда Бреннерлердин үй бүлөсү өздөрү каалаганды кимден болбосун тартып алгандыктан, каарманыбыздын ата-энеси үйлөнгөн күнү эле атасын тирүүлөй асып салышып, апасын болсо Бреннер өзү аялдыкка алмак экен. Бирок аны жолдо алып кетип бара жатышканда ал Бреннерди кулатып, аты менен качып кетүүгө мүмкүн болот. Ошондон кийин бул айылдан ал аялды көргөн эч ким болгон эмес. Өкүнүчтүүсү анын баардык жакындары өлтүрүлгөн. Ушул көрүнүштөрдөн кийин каарманыбыз ошол аялдын баласы экенин, ал ушунча жылдан кийин өч алуу үчүн кайтып келип, Бреннерлерди чекесинен өлтүрүп, аларды түп тамыры менен жок кылууга келгенин түшүнөбүз. Андан соң каарманыбыз убакытты созбой чиркөөчүнүн убагында кылган күнөөсү үчүн жазасын берип, дароо эле атып салды. Эми Бреннерлердин үй бүлөсү Лукас менен Люцидин тоюна келишип, ар бири Люци менен бийлешип, Лукасты болушунча шылдыңдашты. Ошону менен эле тим калбай жаш жубайлардын тагдырын бузуп, Люциди Лукастан бөлүп, бир туугандардын бири аялдыкка алмакчы болду. Эң өкүнүчтүүсү, ал жердеги жагдайга элдердин арасынан эч кимиси каршы тура албайт. Ошентип бир туугандар дароо эле Люциди ал жерден алып жөнөштү. Бирок жарым жолдо аларды каарманыбыз күтүп алды. Ал бир туугандарды коркутуп, Люциге алардын биринин куралын алдыртты. Андан соң башкалары дагы куралдарын жерге таштаганга аргасыз болушуп, каарманыбыз алардын баардыгын аттарынан түшүүгө буйрук берип, Люциди болсо бир атка мингизип, артты көздөй чаптырып жиберди. Андан соң каарманыбыз шашпастан өз атына минип, бир туугандардын эч кимисине тийбестен, мен силерге азыр эч кандай зыян келтирбейм, силер дагы Люцидин жакындарына эч кандай зыян келтирбегиле. Силер мени менен гана эсептешесиңер. Мен болсо эртең силерди тоодо мергенчинин үйүндө күтөм деген эркекче сөзүн айтып, дароо эле Люцидин аркасынан чаап кетти. Алар биринчи кезекте Люцидин апасын алып Лукастын үйүнө барышып, баардыгын тынчтандырып, өзү болсо Бреннерлер менен кармашууга кетти. Ал эми ачууланган Бреннердин 4 баласы октуарларын даярдап жатышат. Түн ортосунда дүкөнчүнүн эшиги такылдап, күйөөсү эшикти ачса, ал жака каарманыбыз кирип келди. Ал дароо эле дүкөнчүнүн аялына бир түйүнчөк тыйынды ыргытып, күйөөсүнүн эсин оодара чаап, аялына болсо тыйындарды жут деп кыйнай баштады. Көрсө убагында каарманыбыздын ата-энеси Бреннерлерден качып, так ушул дүкөндүн жер төлөөсүнө жашынышкан экен. Бирок дүкөнчүнүн аялы Бреннерлердин көп акчасына алданып, каарманыбыздын ата-энеси жер төлөөдө экендигин айтып коюптур. Каарманыбыз болгон ачуусун чыгарганы менен дүкөнчү жана анын аялын өлтүрбөстөн тоо тарапка жөнөп кетти. Таңгамаал чыккан шыбыштан дароо ойгонгон каарманыбыз шыкаалап карап, бир туугандардын келип калганын көрдү. Бреннерлер болсо үйдүн жанына басып келишип, баардыгы бирдей бир канча жолу үйдүн туш тарабынан аткылай башташты. Бир кезде токтошуп, алардын бири эшикти ачып ичкериге кирип, үйдүн ичи ташталганы чыккан жана ал жакта эч ким көрүнбөйт. Каарманыбыз күтүлбөгөн жерден төмөн жактан чыга калып, кирип келген кишини таамай атып өлтүрдү. Ошол жерден бир туугандар кайрадан шашылып артка качышып, бирок каарманыбыз дагы бирин жарадар кылып, узак убакыт атышуудан кийин акыры калган 3 Бреннерди дагы жеңип чыкты. Андан соң атын минип айылды көздөй бир туугандардын атасы Бреннерге жөнөдү. Бирок ал жактан Бреннердин жан сакчысы менен кармашууга туура келип, катуу жарадар болуп калды. Ал күчү кетип өлүм алдында турганда катуу добуш чыгып, жанагы жан сакчы угулап, көрсө ал жерге Лукас жардамга келген экен. Андан соң каарманыбыз керебетте жаткан карып калган Бреннерге кирип барып, апасынын сүрөтүн көрсөтүп, өзүнүн ким экенин айтып, анан да Бреннердин баардык балдары өлгөнүн айтса,
Бреннер каарманыбыздан эчти создуктурбай тезирээк бүтүрүүнү суранды. Ошентип каарманыбыз Бреннерди да аркы дүйнөгө узатып коюп ал жактан чыгып кетти. Жарадар болгон жерлерин айыктырып, калган убактысын адаттагыдай эле жашап, кыш аяктап кар кеткенде ал жердегилер менен коштошуп кайрадан келген жагына кайтып кетти. Каарманыбыз албетте кандуу жолго барганы менен эми бул айылда элдин тынчын алып, каалагандай бийлик жүргүзгөн. Бреннер жана анын балдары жок. Ошентип бул тасмабыз да соңуна чыгып калды. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, тасма жөнүндө ой пикириңизди жаза кетиңиз. Кийинки видеодон жолугушканча саламатта болуңуздар.